Ош шаарынын тургуну Мырзабек Челебаев жалгыз уулунун үлпөт тоюн ашыкча, чыгым-шан, шөкөтсүз өткөргөн. Анын мындай кадамына пандемиялык кырдаал сабак болгонун айтат. Буга чейин башкалар сыяктуу эле дүңгүрөтө той берип жүргөн. Бирок акыркы кризистик учурлардан улам кур намысты жыйыштырып, сарамжалдуу жашоого өтүүчү мезгил жетти деп түшүнгөн. Дүйнөнү каптаган апаат жана кымбатчылык жашоодон улам ашынган тойлордон баш тарткан үй бүлөлөрдүн катары калыңдоодо. Мындай сарамжалдуулукту тез эле унутуп калбай, күнүмдүк жашообузга сиңирип алышыбыз керек деген жарандардын катарын Гүлзат Тагаева толуктайт. Анын баласы үйлөндү, эми ошого мен акча табышым керек деп жанагындай ол мага келди эле, мага эмнеге мен мынча барсам ол вообще болбойт экен. Өзү кыргызча эле үйлөнгөн жаш экен негизичи. Ошо илгери биз деле мына жолдошум качырып эле калган. Анан экөөбүз бир айылдан эле болобуз. Кудайга миң мерте шүгүр, 33 жыл жашадык. 2 кыз, 1 уулдун, 3 неберенин тайта тайнеси болуп калдык. Биздин деле доходубуз жетет эле, элди чырылдатып, эменен жанагы ресторандардын эшигинен эмес, тешигинен кирип алып, ат жагынан кирип, элди да колжун кылып, бантип проблема кылып, анан мына эмени ырдаган ырчын алып келбептир дебей эле, тамада неме кылбай эле, жалдабай эле, өзүбүз эле тамада болдук, өзүбүз эле музыканттар келди, кошуналар менен. Бул аябай жакшы экен негизи, мага жакты. Себеби биз мен 33 жыл болду турмушка чыкканыма, экөөбүздүн турмуш курганыбызга. Бирок биз 19 жыл Россияда жүрдүк да. Ошол мына мага 2 жыл, акыркы 2 жыл бизге сабак болду. Пандемия мезгили өтө эле сабак болду. Патрап багы чогултат экенсиң, кайра ошону эле элге чачат экенсиң, баягы воздухка учат экен, проблема болот экен да бул. Ошол эле. Бирок анча-мынчалар айтып атты, эмнеге той өткөрбөдүңөр? Доходуңар жетет эле го. Бирок пандемия мезгилде мен баламын 13 баласы үйлөндү. Достору. Бүт биз утур айтаттык, үйлөнөсүңбү? Анан өзү Москвага билет алып алды эле. Анан сүйлөшкөн кызымны Кудай келипти деди. Биз бардык. Жолдошум анан кийин бир абысыным болуп бардык дейм, кандай кабыл алат? Той өткөрөсүңөр десе эмне дейбиз деп, бирок Кудайга миң мерте шүгүр, наоборот алар Кудайыбыз мынтип айтты. Мен кызымы ак көйнөк кийгизип, ачып беткиледеп, мен силерге милдеттеме кылбайм деди. Мен үй салып аткан экен. Мен силер азыр келсеңер деди. Мен временкаман силерди узатам деди. Силер ошого макулсуңарбы деди. Бирок мен үйүмө быйыл бүтпөй калдым деди. Биз балабыздын бактысы үчүн ол байлык эчтекен чечпейт экен. Негизи эки тарап эле келишип, баланы бактылуу кылып койсо болот экен да. Мага ошол жакты. Ошол 13 досу үйлөнсө, алар деле ушундай. Куду ушундай эле болду. Никесин кыйып эле, ошо үйгө деле молдон ат келип эле нике кыйсаң болот экен, тем более немелердин мечиттердин баары жабык болду го. Ошентип эле Кудайга миң мерте шүгүр, октябрда үйлөнгөнбүз. Балабыз азыр Москвада, келинибиз экөө бактылуу эле жашап атат. Демек алар башка достору деле той кылган жок. Эч ким той кылган жок пока. Ошондой жөнөкөй эле. Даже бантип олар куда түшүп барбай эле жөн эле качырып келип алып эле бактылуу болушту. Эми сизге эме коелу, сиз негизи ушинтип мына балаңыздарды үйлөдүңүздөр. Эми ушул нерсе болот бекен да, мындан кийин эле азыр пандемиядан сабак алып, мындан кийин бул күндөрдө деле жакшы учурга деле келебиз, бирок ошол күндөрү деле ушундай жөнөкөй жамна жакшы пандемия эмес, турмуш мезгилинде деле ошондой кылып эле үйлөсөк болду. Анда мисалы 400-500 адамды ресторанга чакырып, расход канчалаган расходдарды кетирбей эле балдарды үйлөсөк, кыздарды турмушка берсек болду да. Биз ошондой эле жасадык. Эми мындан кийинкиге дагы сабак алышып, ушундай жашаса элдер жакшы болмок эле. Бири-бирин өздөрүн кыйнабайт, башкаларды кыйнабайт. Туугандырууга бизде баягы кыргызчылыкта билесиң, курунабыз. Бирөө той кылып алса жакыныраак, бирөө той кылып алса кургул бара албайсың. 5-10 миң акча көтөрүп барышың керек. Ал постоянно болуп турбайт.
карыз алыш керек болот. Бирөөлөрдөн үйлөгөн, баласын үйлөгөн адам деле кээде шарты болбой калса кредит алышка туура келет, башка кылышка туура келет. Анысы жок эле ошо биз барып ошо Кудайыбыз менен сүйлөшкөн барганыбызда айтты. Мен ошо силердин үйүңөрдөн жанагы ресторанга барып, анан башка кылып неме кыл деп сиздерди айтпайм. 2 бала бактылуу болсо болду. Үйдөн алып кетиңиздер ошол эле. Анан биз бери ошо жанагы кыргызчылык болуп кетти. Ончакты аял кууп келет, ошолор келди. Колу кошуна болуп. Ошолорду узатып койдук. Болду ушу менен. Үйлөнүү той битти. Негизи эле ушундай той кылып өткөрсө болот экен деген. Анан сиздер мисалы үчүн бар да, мисалы үчүн башка үйлөргө кошумча тойлордо бар. Алар келбей калды. Ошол жактарын кандай кылдыңыз? Бирок ошол жактар аябай бар жок айтты. Ничин той кылбадыңар, чакырбадыңар. Башка жака ошо эле жүрчүлөңөр го. Буягы эмне болот деп. Биз бирок той өткөндөн кийин кайта бир союп, кошуналарды тууган урукта чакырып эле ошол эле өзүбүздүн эле 3 комнат үйдө узаттык. Мага жакты билбейм. Мен баягы талаада көп жүргөн үчүнбү, таракта таң атышаңда тойдо бийлеп, анан ырчыларга акча төлөп, бул чоң проблема экен негизи. Анан бир баласы бар. Баягы бир баласы бар, той өткөрө албай калды деген адамдарга мен кошулбайм. Негизи ошол балаңыз деле жалгыз уул болчу. Бирок менин баламын 60 досу бар эле. 60 досу буга чейин до пандемияга чейин 5000ден төлөп. Бирок менин балам, биздин балабыз $100 кошуп жүрдү да. $100 кошуп жүргөндө ол балдары дагы айтыптыр да. Сен шашылып үйлөнүп жатасың го бакай, буягы эмне болот? Бизди багындай биз кутулушубуз керек, же акчаны чогултуп берелиби? Биз туугандарды да кыйнабадык, кошуна колоңду да кыйнабадык, балдарымдын жоролорун да кыйнабадык. Өзүбүздүн алыбыз жетишинче гана кыз менен баланы бактылуу. Жактындай элдерге кандай дейт Эң негизгиси эме биз 2 кыз бир уулубуз бар. 2 кызыбызды биз деле эл катары кыз той кылып, анан оолор той кылып, патрап барып, анан багында калың пычып, бул мынча эле берип койду го, мен мынанчага мебель алдым го деген проблема до этого бизде болгон. Бирок мына мезгилде мен эми өзүбүз пандемия мезгилде деле анча тойлорго барып аттык. Эми чындыгында эч кимден эмес, арт жагынан кирип, бекинип, ол жердеги мен сурап аттым. Кокус келип калса, камерага түшүп калса, эмне деген уят болот, тойго кое турбайбы, элим эмне болуп атат, булар эмне болуп атат деген. Бирок мен азыр эле больницадан келдим, азыр эле ошо троллейбуста айтып келдим да, эми бизде сабак эле болуудай болду. Кудай аябай эле эскетти, жараткан Аллачы. Жетишкенибиз да той кылып үйлөтчүбүз, кыз берчүбүз, жетишпегенибиз да той берип, той кылып үйлөп жүрдүк. Бирок ушул мезгил мага аябай жакты. Эми келе турган кийинки муундарга, кийинки менен чоң аксакалдар бар, олорго айтып кетер элем. Мурунку эле кыргызча эле үйлөсө болот экен, без расход эле. Мен Чилебаев Мырзабек. Мен Тагаева Гүлзат Сыктыбал дейм. Микрофонду алып турайын. Экономисттердин пикиринде дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө ысырапкерчилик аз кездешет. Мындай үнөмдөгөн жашоо образына өтүү үчүн элдин аң сезими өзгөрүүгө тийиш. Туктанып жүргөн ошол Батыш Европанын мамлекеттери, ошол эле араб мамлекеттери, Американын штаттары, чыгыш мамлекеттерин ала турган болсок, ошол түштүк чыгыш Азия мамлекеттери булар негизинен биринчи элди сарамжалдуулукка тарбиялоо мамлекеттик деңгээлде колго алынууга тийиш дешет эксперттер. Үй бүлөлүк бюджетти үнөмдүү пайдалануу өлкөдөгү абалга да таасир этет.
өзүбүз аябай мындай кыйналып атабыз, экономикалык кризис болуп атат деп айтканыбыз менен жашоо образыбызды өзгөрткөн жокпуз да. Дагы эле болсо кичине эле бир стабилдүүлүк бола калса, кичине бир пандемиядан бир тынуу ала калсак эле, кайра эле эски нерсеге кайтып барып атабыз. Дагы эле ошо той топурубуз көбөйүп кетип атат да. Ошондуктан биз дүйнө өзгөрүп атат азыркы учурда. Дүйнө башкача жашай баштады. Сарамжалдуулук же ашыкча акча, суу, энергия коротпоо бул Германияда өзгөчө калыптанган жана мамлекеттик деңгээлдеги чечимдер менен коштолгон. Үнөмдөө дегенде сөзсүз эле акча эмес, экологияга да. Башкача айтканда 100-200 жылдан кийинки экологиянын абалы да эсепке алынат. Роза Акматжан кызы, Мирзат Нууманов, 7 канал, Ош.